Бул суроону бергениндин себеби баарыбыз эле азыр социалдык тармактарда отурабыз да. Бирөө жазат, бир тарап ошол 39 протоколду тездеткиле деген ишарат дейт. Экинчи тарап айтат, баягы Мадумаров койгон протоколдун айынан болуп атат деп, кандайдыр бир сиз жогоруда белгилегендей ынтымак кыдырабай эле тирешүү болуп жаткандай да. Булар себеп болушу мүмкүн эмеспи? Сөзсүз себеп болот. Себеби азыр эми кар жаабай койсо деле Мадумаров күнөөлүү болуп атпайбы? Эми ачык эле айтышыбыз керек. Тилекке каршы эл сүйлөп атат дегенди мода кылып алдык. Эл такыр башкача. Мына ошол жерде жергиликтүү жашаган инсандардын пикири боюнча, башкалар боюнча карап көрсөңүздөр, ал жерде аябагандай чоң бир маселе чечилген. Мени азыр канчалык уртепкеге албасын. Күндөр келет. Маселе ушунчалык кылдаттык менен кыргыз пайдасына чечилгендиги боюнча бизге адат болуп калган эмеспи? Бир канча жылдардан кийин анан аттың деп башыбызды ургулап, ушундай болгон экен деп калыш, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ушул сезимдер мага аябай каттуу күч кубат берет. Экинчиден, жанагы беттирмоочулук деп коет. Өздөрү бирдемени былгытып алып, кокуй ушул чыгып кете электе, көңүлдү башка жака бура салалы деген ач кыйкырыктар. Менин кабарым бар, бирок элдин атынан сүйлөп аткан дегенде ошол жерде 10-15 эле жигиттер, белгилүү жигиттер, алар кыздардын аты менен да кирет, аялдардын аты менен да кирет, башка аттар менен киришет. Себеп ал боюнча чоң адистер келип калбадыбы азыр эми бийликке. Ушул нерселерди жасаш боюнча муну фейк маалымат деп коет. Сиздин эсиңизде болуш керек, себеп изилденген сейрек көзүңүз бар үчүн мактап койгондой болбойн. Сиз жок жерде мен көп айтам. Келечектен ушул массалык маалымат каражаттары боюнча бир чоң ийгиликтерге жете турган жигиттер, кыздар барбы деген суроолорго мен ушинтип айтам. Мына концлагерге 4 сааттан кийин алып барып өрттөп сала турган жигиттерди, кыздарды, жөөйт жигиттерди, кыздардын баарын жакшынакай кылып жуунтуп, тазалап, кийинтирип, колдоруна момпосуйдан карматып, анан ошол концлагердин комендантына, аялга, ушу энесине баргандай болуп барып сылап сыйпап, ушундай жакшы түрлөрдү көрсөтүшүп, укмуштуудай ролду ойнотуп, фильм тартып, анан аны дүйнөгө таратып, бирок 4 сааттан кийин түздөн түз ошол балдардын баары газ печкелерине кирип кетишкен. Фейк. Ошол кезден жаралган. Эми биздин Кудай берген кыргыздын колуна тийип калды ошол курал, фейк деген. Укмуштуудай ойноп атат. Бирок чеги бар. Азабы бар. Аябагандай каттуу азабы бар. Баягы ак нерсени кара кылып, кара нерсени ак кылып көрсөтүп, аябагандай элдин башына айландырды. Биз кыргыздар өз алдынча ой жүгүрткөнгө көп эле мындай бир машыгы кете бербейбиз. Бизге даяр көз карашты айтса, кокуй деп калган жайыбыз бар эмеспи? Мына ошондон пайдаланып атат. Бул адамдын укугун, адамдык ар намысына шек келтирүү, тебелүү аябай күч алды. Не деген гана сөздөр жазылбай атат. Тилекке каршы азыркы бийлик ушул фейк саясатын мамлекеттик деңгээлге чыгарып алды. Мамлекеттик идеология катарында чыгарып алды. Ана ошол кээ бир учурда айтышат экен, бийлик тийишпесе деле Мадумаров айтып атат деп. Себеп Мадумаров үчүн эч ким сүйлөбөйт, мен өзүм сүйлөйм. Алардын ошондой жүгүртмөлөрү бар, бакма журналисттери бар, бакма телеканалдары бар. Мана ошолор аркылуу тийишет дагы, мен жооп бербеске туура келбей калат. Себеп унчукпай атат го дегендей сөз болуп калат дагы. Алар ошол фейктер менен, фейктердин армиясы менен согуш ачып, мени менен каттуу күрөш жүргүзүп атат. Кудайга шүгүр, күндөн күнгө элибиздин аң сезими көтөрүлгөндөн көтөрүлүп, ким чындыкта, ким калп тарапта экендиги күндөн күнгө ачылып келатат. Өзүнөн өзү ачылып келатат. Кудай кааласа, жанагы сиз айтып аткан маселе өтө орчундуу. Коюп аткан маселеңизди 100% колдойм. Ошондуктан мен адамдын укугу жана маалыматтык коопсуздук деген темада февраль айына мен жогорку кеңешке күн тартибине киргиздим. Бүгүнкү күндө Самат мырза мамлекетти басып алыш үчүн куралдын кажети жок. Ага бир чоң учактардын же бомбанын же ракеталардын кажети жок болуп калды. Бүгүнкү кибер чабуул деп коет. Маалыматтык чабуул деп коет. Ошол маалыматтык чабуул менен
ой жүгүртө билген азаматтардын баарын жокко чыгарып туруп, көпчүлүк анан жанагы айдаган жагына баса бере турган болуп калганда, бул өлкө жок болот. Мына азыр анча мынча өз пикирин кайчы пикир катарында, өзүнүн пикирин көз карандысыз пикир катарында айтып койгон жигиттерибиз менен кыздарыбыздын баарын ур токмокко салып отуруп, өзүнчө ой пикир айтыш коркунучка ээ болуп калды да. Мындай өзүнүн пикирин айтуу бул террорист катарына көрүнүп калды. Душман катарында, эл бузар катарында, чыккынчы катарында. Мына өлкө жетекчилери не деген гана атактан наамдарды бербей атат. Чыккынчы деп атат, душман деп атат, эл бузар деп атат, агент деп атат, ичинен ириген деп атат, ичи ирип чирип кеткен деп атат. Биздин бийлик деңгээли да, массалык маалымат каражаттары деңгээли да аябагандай бири-бирине куржундай болуп, шайкеш болуп калды да. Куржунун эки көзү тең болуп калды. Экөө тең бирдей болуп калды. Тилекке каршы бул жакшылыкка алып келбейт. Бул өлкөнү жоготууга алып бараткан атайын бир түзүлгөн долбоор катары карасак болот. Бул өтө коркунучтуу долбоор. Чырылдап 4-5 киши чыкса эле өзүн коргоп атат деп ойлоп атат көпчүлүгү. Жок. Бүгүн кадимки ушундай чабуулдардан өлкөнү коргоо ар бир аң сезими бар, өзүнүн көз карашы бар, туруктуу, өз жанын өлкө үчүн сайып койгон азаматтардын күрөшүү мезгили бул. Бул жөн мезгил эмес. Эгер ошол өз пикири бар бир саналуу инсандар калса, ошолорду жок кылгандан кийин 45-жылы Ален Далес жазгандай, өлкө бүтүндөй бир мындай бир талпага айланат дейт. Ал талпаны каалаган жака буруп, каалагандай кылып башкарсаң боло берет. Биринчи кезекте өз алдынча ой жүгүртө билген сабаттуу, көз карашы бар, туруктуу инсандарын жок кылуу керек деген концепция иштеп келатат. Бул жогорудагы сиз айткан нерселердин баарына 100% кошулам. Анан каалайбызбы, каалабайбызбы, бул жашообузга келди. Мунун жандырмагын сиз кандай көрөсүз? Эмне кылышыбыз керек бул? Жандырмагы мектептен башталат. Тарбия берүүдөн башталат. Тилекке каршы кыргыз элинин алдындагы бүтүндөй кемчиликтерин актады деп жиберген биринчи ажоо баягы Кыргызстандагы билим берүү системасын түп тамырынан талкалап, баллон системасына өткөргөн күндөн баштап бизде билим берүү кызмат көрсөтүү тармагына айланды. Эл агартуу тармагы эмес, кызмат көрсөтүү тармагы. Сен балаңды саат 8-ден 1-ге чейин мектепте кармап берем деген гана келишим. Мен балаңды окутам, балаңды ой жүгүртүүгө үйрөтөм, балаңды адам кылып тарбиялайм, балаңа тарыхты үйрөтөм деген милдеттемелер мектептерден жок болуп кетти. Кызмат көрсөтүп калды. Төлөйсүң, кызмат көрөсүң. Мына саламаттык сактоо тармагы да элди эмдөө эмес, элге кызмат көрсөтүп калды. Бул деген момундай бир көмкөрүлүп калды да, казаныбыз көмкөрүлүп калды. Билим берүү деген түшүнүк калган жок. Саламаттык сактоо деген түшүнүк калган жок. Мына ошол баллон системасына өтүү менен мектептер дагы, орто окуу жайлар дагы, жогорку окуу жайлар дагы түп тамырынан сабатсыздыкка, тарбиясыздыкка, тек гана бизнеске айланып кеткендиги ушунан кабар берет. Сиз берген суроо бул өзөктүү суроо. Өзөктүү суроо. Себеби бул суроого жалпыбыз олтуруп бир жооп таппасак, эртеңки күнүбүз караңгы. Себеп массалык маалымат каражаттары деген караңыз, не деген сөздөр айтылып атат. Кудайдын өзү сактаган болсун. Аял киши эмес, эркек киши эмес, аксакал эмес, баягы ак элечек энелерибиз эмне деген ошолордун даректерине не деген сөздөр айтылып атат. Сен деп кыйкырып коюш бул мода болуп калды. Канчалык сенсиреп кыйкырсаң, ошончолук бийликке тезирээк жете турган бир ыкма болуп калды. Эгерде бийликке туура эмес келген көз караштагы инсандар сөз айтып койсо, ошону канчалык кыйкырып, канчалык ушундай бир маскара сөздөр менен айткан болсоң, эртеси күнү сен чакырылып, бийлик тараптан сыйлыкка ээ болушуң мүмкүн болуп калды. Бул коркунучтуу, өтө коркунучтуу. Эми башыбызга кандай күн түшкөн болсо да, кандай күндөр күтүп турган болсо да, муну биз чечкиндүү түрдө айтышыбыз керек. Мен дайым айтып келген, тилекке каршы
интеллигенттерибиз дагы жок болуп кетти. Анан кээде жекеме жеке отуруп калганда эмне үчүн ушуларды айтпайсыңар, аксакалдык кылып эмне үчүн тийип койбойсуңар десек, айткандан коркуп калдык дейт. Эки сөз жазсаң дейт, 2 күн боктоп атат дейт. Мына азыр эми маданияттуу болгонго караганда маданиятсыз болгон популярдуураак болуп калды. Тилекке каршы ушундай. Акыркы айткан сөзүңүзгө эле улай мындай суроо болуп атат да. Кээ бир жаш эле мен курактуу эле балдар, кыздар жазып калат. Бизде акыл насаатын айткан аксакал жок деп. Ушул суроону көп берем мен. Бизде акыл насаат айткан аксакал жокпу же аны уга турган жаштар жокпу? Экөө да жок. Тилекке каршы экөө да жок. Акыл насаатын айткан ушундай болуп, Эрсайыш сыяктуу болуп аткан кезде аксакалдар 2 сөз менен токтотуп койчу. Мен жакында бир фильм көрдүм. Союздун фильмдерин аябай жакшы көрөм. Мейли ал кыргыз фильм болсун, мейли ал казак фильм, грузин фильм болсун, мейли ал Украина фильм, Давженко болсун, мейли Мосфильм болсун. Жаш келинчек деген фильм бар, Молодая жена деген. Муну ушунун аялы каза болуп калып, ушул баласы менен калып калып, өтө кыйынчылык кызы менен калып калып, кыйынчылык болуп атканда, ошол кезде социалдык тармак деген, социалдык камкордук деген, же өкмөт деген, же мамлекет деген, же милиция деген сөздөрдүн кереги жок эле. 2 кемпир, 80 жаштагы 2 кемпир, бирөө апасынын эжеси, бирөө ошол каза болуп калган аялынын апасы, кайненеси. Ошол экөө отуруп өтө каттуу чийленишкен маселени чечип койду. Өтө каттуу чийленген маселе. Айгай салган жок, прокуратура деп, милиция деп, сот деп кыйкырышкан жок. Экөө отуруп баста деди, момундай болот деди. Ошондой чечилип калды. Адамгерчиликтин дагы туу чокусунда. Баягы энесиз калган кыздын тагдырындагы, аялсыз калган жигиттин тагдырындагы ушунчалык керемет адамгерчилик менен чечти. Таң калыштуу. А биздин кыргыз элинде, кыргыз улутубузда ар дайым маселени аксакал чечип келген, аксакал тейлеп келген. 30 түтүндүү бир көчөдө кимдин үйүнө куда келсе, анын бир туугандары эмес, ошол көчөнүн аксакалы чечип койгон. Кандай болуп тосуп аласың? Кудаң чакырганда кандай болуп барасың? Биздин көчөдөн кимдер барат өкүл болуп. Мына ошол касиеттерибиздин баарын жоготтук да. Биз артка кайталы деп көп сүйлөйм мен. Артка кайталы дегенде урк тепкиге алып жатып калышты. Элдин баары алдына чакырса, Мадумаров артка деп атат. Артка деген сөзүм ошол баягы касиеттүү кыргыз үйүбүзгө киреличи. Касиеттүү каада салттарыбызга кайталычы. Касиеттүү аксакалдарды аксакалдай, энелерди энедей, кыз баланы кыз балдардай сактап алалычы. Ошолорду көкөлөтөлүчү. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлгөн артык деген. Коёнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт деген. Ушул сөздөрдүн баркына жеткенди үйрөнөлүчү садагаларым. Ооздон мүдүрүлгөн турбайт, туяктан мүдүрүлгөн турат дейт. Ооздон күнүнө 5 мүдүрүлүп атат. Тура калып кайра баатыр болуп атат. Мана ушул биздин элибизде керемет сөз бар да, төө десең бээ дейт, бети кара көө дейт. Ай коркунучтуу заман келатат. Аябагандай коркунучтуу заман. Мен ушу башта балдар кандай болор экен деп калдым, азыр неберелер кандай болор экен деп. Кандай заман болуп калар экен деген. Караңыз, керемет кыргыз классиктери болгон фильмдер болуп атса, эч ким карабайт экен. Бир таң калыштуу окуяларды көрдүм. Кыргыздын залкарлары жөнүндө кичине материалдар чыгат экен. Мен ошолорду карап отурсам 500-600 киши көрөт экен. Анан жанагы жеңил желпи жарым жылаңач жигиттер кыздар чыгып, ким менен болду, качан болду, эмне болуп урушуп кетти дегенин карасаң 1,5 миллионго чейин карайт экен. Мана бизде баалуулук кайда кетти? Ошон үчүн мындай заманда жашаш дагы, сүйлөш дагы, бирөөгө бирдеме деп айтыш дагы өтө кыйын болуп калды. Бирок ошого карабай айтуу керек. Баары бир айтуу керек.